Барлық көрушілер, сіздермен мен Алмат Тәжібаев, саясаттанушы. Бүгінгі біздің қорапқа келіп, біз ушундай жарандык дегеннин эркиндиги боюнча талкуулап жатабыз. Ошого бизге кол келген жарандык активисттер жана серепчилер Акылбек Ташпулатов ошого келип кош келиптирсиз. Андан тышкары Руслан Ахматбек мырза кош келиптирсиңер, чоң рахмат бөлүп берген. Эми биз сиздер менен жарандык эркиндиги деп көп угабыз. Ал кыскача айтып кеткенде анықтамасын берип кетсем, бул адам укугу менен байланыштуу. Бизде конституцияда болот, көптөгөн эриялык мыйзамдарда болот. Ошонун ичинен бул сөз эркиндиги биринчи кезекте турат. Андан тышкары тынч чогулуштар же ушундай митингдер боюнча анан ассоциациялардын мамлекеттик эмес уюмдардын ачуу же ошонун ишмери мындай кең болуш керек деп. Анан эң төртүнчүсү бул саясий жактан мамлекеттин чечим чыгаруу жактан мамлекеттик органдар менен жарандар кандайдыр баарлашып туура чечим алган жактан болот да. Ошо жарандык менен ошонун ичинен бул ассоциацияларга бирикмелерге болуп аткан биз ушул жогорку кеңеште кабыл алып аткан Нарматов айымдын мыйзамы бизде жанагы жаза кодексине өзгөрүүлөр киргизип чет элдик өкүлчүлүк чет элдик тынчсыз деп дагы элдер айтып калат. Ошого жанагы өзгөрүүлөр киргизишат. Эми ошол өзгөрүүлөр жылдырып эми биринчи окуусунан кабыл алыш тилекке каршы. Эми экинчи окуусунда мына 26 жаңы алдында же болбосо ушу тегеректе алабыз деген иш тартиптери бар экен. Ошол жерде эми мен биринчи суроом Акылбек мырза сизге айтыңызчы. Эми муну көптөн бери баштап Маалымат каражатта айтып келип атат. Көптөгөн эриялык уюмдар өздөрүнүн жыйынтыктарын, коркунучтарын айтып атышат. Өнүкпөй аркасына деп баары жактанчы мамлекеттик эмес уюмдар өзүнүн кайрылышын айтып атат. Бирок бизде мындай ой болуп атат, кандайдыр жибекти кабыл койгондой эле ошондой алып коелу деп тыштанып атат. Акылбек мырза, ошо деген анын кандай бир коркунуч эмнери жөнөкөй эми ал түшүнүктүү мамлекеттик эмес уюмдарга каршы келет. Ошолордун максаттык топтору же болбосо ошондон пайда алган жөнөкөй эл кандайдыр кыйналабы же ошондой мукташтык жардам алабы, ошондой эле болобу же андан да жакшы болуп кетеби? Андан жакшы болбойт, сөзсүз терс таасири чоң. Себеби көптөгөн өкмөт региондордо, ошондой эле борбордо мындай мамлекет аткара турган аярылуу топторунун өкүлдөрү менен иштей турган, калктын аярылуу топтору менен иштей турган программалар боюнча көптөгөн ошол багыттарды ошо өкмөт уюмдары аткарат да. Тилекке каршы мамлекеттин аларды толук каржылоого мүмкүнчүлүгү жок, алардын муктаждыктарын чечүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой эле өкмөт уюмдар кылып аткан жумушу бир жагынан бул ишмердүүлүк катары деле каралат да. Себеби алар жанакы элдин арасындагы көйгөйдү билип туруп, аярылуу катмарлардын арасындагы көйгөйдү билип туруп, ошол көйгөйдү чечкен үчүн кандайдыр инвестиция алып келип, ошону чечкенге аракет кылат. Мамлекеттик органдар менен биргелешти, аларга өзүнүн көмөгүн көрсөтөт. Эгерде азыр өкмөт уюмдарды кандайдыр чектөөгө ала турган болсо, анда ошол жумуштар аткарылбай калат. Жанакы аярылуу топтор өзүнүн муктаждыктарын, көйгөйлөрү тиешелүү деңгээлде чечилбей калат. Мамлекеттик органдарга, ыйгарым мамлекеттик органдарга алардын көйгөйлөрү жетпей калат. Анан ал эмнеге алып барат? Ал коомчулукта кандайдыр бир наразычылык алып барат. Демек, улуттук коопсуздукка түзмө-түз, Кыргызстан улуттук коопсуздугуна түзмө-түз терс таасирин көрсөтүшү мүмкүн. Бир жерден айтып атпайбы?
ошо мыйзамдын долбоорунун демекчилери айтат, мисалы ал социалдык же кайрымдуулук уюмдарга эч бир таасири жок деп. Анда кандай жооп берет? Таасири бар. Таасири бар. Бирок таасирсиз калбайт. Бул мыйзам өзү мындай каралып атканда бир репрессиялык бир ыкма, репрессиялык инструмент катары кабыл алына турган болуп атат. Себеби аны мисалы тиешелүү гана бир ошол адамдарга, тиешелүү гана бир бейөкмөт уюмдарга ошону кандайдыр иштетип калышы мүмкүн. Себеби мисалы ошол эле социалдык көйгөйлөрдүн бир региондо иштеп аткан бейөкмөт уюм кокустан мисалы губернаторго жакпай калса, мэрге жакпай калса, жанакы мыйзамды ага үстүнөн иштетип коюшу мүмкүн мисалы. Анан бул мыйзамда да ошо мамлекеттик эмес уюмдар өздөрүнүн кандай иш чараларын көргөзүп атат, жана семинарды, андай бир жыйындарды өткөрүп атса, ошол жакта мамлекеттин өкүлчүлүгү да болуш керек экен да. Кандай бир текшерүү бөлүмүн алыш керек экен. Ошо мүмкүн жакшы да, кайдан билебиз? Көбүнчө чет элдик жактан келип аткан биздин жаштарды жана салттуу маданиятыбызга, баалыктарга кандай таасир кылып атат? Ошолорду текшериш керек үчүн деп ошондой дагы киргизип атат. Бул бир жагынан караганда жакшы эле дейм. Ал ансыз эле болуп аткан иш да. Мисалы эч кайсы бейөкмөт уюм өз ара иштебейт. Мамлекеттик органдын ордуна деле иштей албайт. Ошондуктан ошол мисалы тегерек стол өткөзүп, башка бир иш чара өткөзөбүз, мамлекеттик органдарды кошот ал жакачы. Ошолор менен биргелешти кайсыдыр көйгөйдү чечиш максатына. Ал жакта эч кандай сыр жок. Ансыз деле бүгүнкү учурда деле биз миграция боюнча иштейбиз. Баардык иш чараларыбызга сөзсүз өкмөттүн, ошо жергиликтүү өкмөттүн же айрым укуктук мамлекеттик органдын өкүлдөрүн биз чакырганга, алар катышканга биз кызыктарбыз. Ал аны мисалы бүгүн өзгөчө дагы бир мыйзам кабыл алуу анын бир кажети жок да анын. Рахмат. Кийинки сөз Руслан мырза. Мына сиз билесиз, көп жылдан бери сиз дагы белгилүү бизде ошо сыналган жетектеп келгенсиз. Ошо катары эми ошонун ичинен дагы бизде жогорку кеңеш эмес эле президент аппаратынын башчысы Укушев мырза менен алынган ошол жерде массалык маалымат каражатка каршы дагы мыйзамдар ал жагынан эки жагынан кысым кылып, анан ушул мыйзамда деле жана сөз эркиндиги каралып калып атпайбы. Анткени көбүнчө мамлекеттик эмес уюмдар дагы жанагындай мамлекеттик эмес уюмдар болуп, массалык каражаттанчы иштерин алып атат да. Аны баарыбыз эле билебиз, алар деле ачык, клоп жана башкалары. Эми ошондой сөз эркиндиги чын эле басылып атабы же жанагындай ошонун кажети кандай? Кандай бир коркунуч барбы же жокпу? Сиз ошо медиа эксперт, жаандык эксперт катары саламатсыздарбы? Мен акыркы учурда тилекке каршы мындай бир жалпы бир тенденция бар да. Мындай демократиялык укуктарды, эркиндиктерди чектөө боюнча. Айткан жанагы акыркы биздин күн тартибибизди караңызчы. Биз жана эмнени талкуулап атабыз? Жанагыдай бейөкмөттүк уюмдарды, чет өлкөлүк агенттик аларды чектөө, андан кийин массалык маалымат каражаттар, андан кийин акыркы учурларда бийлик тилекке каршы массалык маалымат каражаттары менен алып ушуктуу калды. Акыркы бүгүн келип биздин тууга болгон эркиндигибиз да мындай чектелип калды да. Бул эмнеге кылынып атат? Ал өзүнчө маселе, бирок мен бир нерсени айтып кетейин жана сизге. Мен көп жылдар 8 жылга жакын дээрлик ишкерлик жаатында бейөкмөттүк уюмда иштедим. Анан сиз айтканда акыркы бул 2 жылда мен бул медиа тармакта медиа компаниянын жетектедим да. Биз бир нерсени кабыл алышыбыз керек. Тилекке каршы Кыргызстанда акыркы могу эгемендүүлүк тарыхында, жакынкы тарыхта Кыргызстанда өнүгүү маселелеринин баары бейөкмөттүк уюмдарга, элиталык уюмдарга ташталып койгон. Кандайдыр бир себептер менен, албетте материалдык, жанагыдай финансылык себептер менен өкмөттүн буга чама чаркы жетпей калганын айтпадыбы? Халктын аярлуу катмары менен, жана кайрымдуулук
ишкерликти өнүктүрүү, медиа болсун, саламаттыкты сактоо, ошол эле экологиялык маселелери бүт баары тилекке каршы эл аралык уюмдардын жада калса жанагы жогорку кеңештин талкуулары дагы ошол эл аралык уюмдардын колдоосу менен өтүп калган да. Биз муну мындай мисалы эл аралык уюмдар GIZ, USAID falan гана мисалы айыл чарба тармагында жүрүшөт, экономика тармагында жүрүшөт. Буну кабыл алышыбыз керек да. Ошол эл аралык уюмдар ким аркылуу өзүнүн саясатын жүргүзөт да? Ким аркылуу? Албетте бейөкмөттүк уюмдар аркылуу. Анан жанагы бейөкмөттүк уюмдарда апырттан бир маалыматтар бар экен, мисалы 30 миңге жакын бейөкмөттүк уюм бар деп айтылат да. Бирок бүгүнкү күндө реалдуу иштеген 400ге жакын бейөкмөттүк уюм бар. Муну эгер Кыргызстан көзөмөлдөй албайт, жакшы айтат макале. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе өткөндө курултайда президент айтты да, ушул маселе көтөрүлдү. НКОлорду бейөкмөттүк уюмдарды чектөө боюнча мыйзам долбоору эмнегеси кандай деп баягы чектелгенде президент эмне деп айтты? Биздин НКОлор бир да тыйын төлөбөйт, алар катталбай иштейт, арнайы маалыматтар берди да. Бул тегерегиндеги баягы жашаанчылардын, кеңештердин аппараттын компетенциясында мындай маалыматты президентке берсе керек. Бирок бизде орточо жылында бейөкмөттүк уюмдар бизде 300 миллион тегерегинде салып турат. 17 миңге жакын жумуш орду түптөйт. 2 миллиард сомго жакын ички продукцияга салынып экен. Бул 2 миллиард сом деген нерсе Кыргызстандагы мейманкана бизнесинин үлүшү да. Ошончолук Кыргызстан экономикасына салынып. Мисалы, мен 8 жыл иштедим. Кадимгидей катталасың, кантип катталбай Кыргызстанда иш алып барасың? Кантип салык төлөбөйсүң? Кантип жана ишке киргенден соц фонддорун төлөбөйсүң? Кантип мисалы салык органы менен кадимгидей келип текшерсе, сен жанагы алардын мыйзам боюнча пландуу план текшерүү баарына сен баягы кадимки Кыргызстанда катталган мекеме ишкана катары эле жоопкерчилик тартасың. Алдай мүмкүн эмес, катталбай иштеп жоксо. Себеби дегенде сен Кыргызстан ичинде иштеп аткан ишкана катары бир топ келишимдерге кол коесуң. Бир топ кызматташасың мекемелерге. Алар менен сен кагаз түрүндө өзүңдүн ким экениңди айта албасаң, кагаз түрүндө келишим түзүп албасаң кантип иштейсиң? Бул деген эл аралык уюмдардын жогорку стандарттары катталышы керек, мыйзамдуу түрдө. Мыйзамга баш ийген стандарттарды сакташ керек деген алар эң биринчи талаптар, ансыз иштей албайсың. Анан бул бейөкмөттүк уюмдар эми деген жыйнап келгенде мындай жакшы нерсе да, мындай кыргызча жөнөкөй сөз бар, жакшы окуат дегенчи. Себеби дегенде көп мисалы аймактарда өзгөчө баягы ишкерлерди колдоо боюнча, билимдерди колдоо боюнча, экономикага саламат сактоо жана экологиялык маселелерде өкмөттүн чама чаркысы жетпеген көп маселелерди булар баягы колго алышат да. Биз мисалы иштеп атканда бейөкмөттүк уюм катары айтып кетпедиби? Мүмкүн болушунча жанагы өкмөттүк структуралар менен чогуу алып иш алып барганга аракет кылчубуз. Себеби дегенде бейөкмөттүк уюмдар иштеп аткан көп кыргыз жарандар, эл баардыгы. Кыргыз жараны болгондон кийин алар албетте жанагы өлкөнү өнүктүрөбүз, алдыга жылабыз, абалды өзгөртүүгө аракеттенишет. Ошол мамлекетти жакшы мекенчил болгон үчүн алар жанагы мамлекеттик органдар менен чогуу иштегенге аракет кылышат да. Сен алардын колдоосуз, алардын менен кызматташуусуз кантип иштейсиң? Ошон үчүн менин оюмча жанагы депутаттар деле, өкмөттө ошол администрацияда деле реалдуу тармакта эмне болуп атканынан кабары жок, билишпейт да. Кайсыл билсе дагы билмексен, эгер билгенде чын эле мындай мыйзамга жол бербейт болчу. Себеби дегенде, мисалы, мен аймакта иштедим. Айылдардан областык центрде иштедик, Караколдо иштедик. Караколдун тегерегиндеги айылдардан монча ачам, парикмахерский ачам, теплица ачам, ферма ачам дегенде, кичинекей окуу борбор ачам дегенде баары көбүнчө апалар, эжекелер, карындаштар келет да. Келип булар бизден маалымат алышат. Кандай кылып ача алабыз? Каражат кайдан табабыз? Баарына биз баягы бизнес план жазып бергенге жардам беребиз. Мунун баарын барып туруп кайка өткөзүшөт, кайра эл аралык уюмдарга өткөзүшөт. Себеби дегенде аларды колдой турган каржы булактары тилекке каршы өкмөттө жок. Анан өкмөт өзү да жасабайт. Бирөөнүн жасаганына да уруксат бербей атпайбы монтипчи. Бул мыйзам бүгүн эле же болсо былтыр эле же быйыл эле болгон жок. Бул күн тартипте
Мен bildiğim 10 жылдан beri şu talep болып келе жатабыз. Şu başka iş kalmay kalгансы, баягы өкмөттүү уюмдарды чектей албай эле эсибизип атат. Бул мыйзамдын эң чоң азыркы тилерден айырмаланган эң чоң айырмасы жана экинчи түшүнүктү киргизип атат да. Биз жана чет өлкөлүк агенттер. Анан экинчиси бул саясий иштерге аралашпасын деп. Болгондо да саясий процесстерди мындай толук аныктамасын дагы бербейт да. Эмне мисалы саясий процесстер? Мисалы саясий процесс деген мисалы биз ишкерлик жаатында иштеп жүргөндө мисалы биз өкмөт менен кызматташып жана талкууларга катышабыз. Салык көтөрүлсө мынча көтөрүлбөсүн. Же түшүрүлсүн, же болбосо өкмөттүн могул саясатын оңдош керек деп, текшерүүнү азайтсын деп. Бул саясат. А сен кантип аралаша албайсың анда? Толугу менен саясат. Анан жанагы агент деген сөз албетте бул аябай мындай чоң неме да, мындай басмырлоочу дискриминациялык нерсе да. Сен эстесең, ошол нерселердин баарын сен тетиги аймактарда тиги баягы эл жерди көтөрөлү, элдин күчтүн тарталы деп жүрсүң, анан сени чет элдик агент деп коет экен да. Анда сен чет элдик органдарга, жанагыдай эл аралык уюмдарга кайрылбай тургандай кылып өзүң колдоп, каржылап, колдоо мамлекеттин казынасынан башка элдин өкмөттөрүндөй болуп социалдык заказ бер. Анда ошондой кылалы. Ага дагы күчү жетпейт. Ошол тескерисинче өкмөт бизде кубаныш керек да. Менден акча талап кылбайм, бир тыйын албайм. Могу жерде менин жарандарым өзүлөрү топтолуп алып, уюшуп алып, бир жерден донордон акча алып, мындай жанагыдай саламат сактоо, экология, ишкерлик өнүктүрүү, билим берүү тармагында менин элиме мындай пайда алып келип атышат деп кубангандын ордуна тилекке каршы мындай чектөөлөрдү киргизип атат да. Эми жанагы ошо максатына алган каражат жактын айтайын. Эгерде саясат деп калса, мисалы бир мектепке жол коопсуздугу боюнча бир акцияларды өткөрсө, 1-сентябрда ошондой өткөрөт го. Эгерде ошо каржыланса, анан бул саясий иш болот. Мындай ошо митингге чыгып ошо бир акциялар жүргүзөт го, эми ар кандай акциялар болот го. Эми митинг дегенде биз баягы көчөгө дегендей эмес, ошондой бир акциялар өткөрөт да элденчи ошо чоң чогулушка деген дагы болуп калат. Анда бул дагы саясат болуп калат. Эми ошол ал жерде мындай так бир аныктама берилбеген үчүн бул жерде баягы алар репрессивдүү камчы катары колдонуп калышат да. Өзүнө жакканын, жакпаганын тандамал бир саясат жүрүп, бул түпкүрү баягы орусчаныкындай чет элдик агент, анан жана орусчада кабыл алынбадыбы? Нежелательная организация депчи. Бул эмнеге? Бийликке жакпаган, мындай элитага жакпаган организациялар сындаган, сулоосураган, өзүнүн укугун талап кылган организациялардын баары Россияда нежелательная организация деп калды. Бирок Россияда бизден айырмаган. Алар социалдык тармакта дагы, көп тармактарда да колдоо көрсөтүшөт. Ишкерлердин октап, колдоо жанагындай акча беришет, кандай бир колдоо да бизде эчтеке жок да, тилекке каршы. Анан ошол убакта сен дагы өзүң да кылбай, башка бирөөгө да кылдырбай мындай чектегиң бар да. Четтей. Атабек мырза, мына айтып коюңузчу, ошол жерде жана ассоциация топтогондо учредительдер өтөп кетти. Ол министр кийин болду 3 ай атты. Мурда болсо бир киши андай бир мамлекеттик уюмду ачып койчу. Анан ушундай муктажга дагы андай бир эмелерди киргизиптир, ошондой болуш керек деген бир тартипке салыпчы. Ошондой айтыңызчы, бул кандай таасир берет ошо мамлекеттик уюмдарга, же казыркы иштеп аткан, же анан мүмкүн бирөөлөр да ошондой ача алып келсе ошондой коркунучтук барбы, же кайта жакшы ошо сизден билебиз деген могул чыгарманы менин оюмча мындай юристтер эмес, жөнөкөй карапайым элдер эле көрөт да. Мындай жалпак тил менен айтсак, юридикалык тил менен айтсак түшүнүксүз эле болуп калат. Чындыгында бул жерде ушул мыйзамдын кабыл алынышынын максатынан баштасак, эмне үчүн ушул максат, кайсы максат менен ушуну алып келет? Биринчиден, ушундай эркин сүйлөгөн адамдарды, кандайдыр сын пикир айтып, кандайдыр талдоо ой жүгүрткөн адамдарды чектетип туруп, аларга кандайдыр
Руслан мырза айткандай камчы бир камчы иштеп чыгыш керек болуп атат. Ошолорду чектеш үчүн, озун жабыш үчүн, көзөмөлдөш үчүн көзөмөл ансыз деле бар. Именно камчы. Что көзөмөл мисалы биз бул мыйзам киргенге чейин деле биз биринчиден баардык өкмөт уюмдары инвестициядан регистрациядан өтөт. Андан кийин салык инспекцияга, соцфондко, облустарга ай сайын, квартал сайын, жыл сайын отчет тапшырчу. 21-жылы ошол мыйзамга өзгөртүү киргизип атканда ошондо деле жогус айткан. Эмне үчүн булар отчет тапшырбайт деп. Бирок ошого чейин отчет тапшырып аткан. Алар кошумча бир отчет, 4-чү отчет кошушподубу? Ошол отчетту кошушту, бирок негедир андан токтогусу келбей, дагы андан тышкары дагы мыйзам кабыл алабыз. Депутаттар бир фракциясы айтпады, андай бар. Маалымат берип атат деген. Ансыз деле мисалы маалымат бар. Ал маалымат бар. Мен бир нерсеге таң калам да, биз өткөндө Ошто бир иш-чара болуп ал жакта мэрия, Баткен, Жалал Абад, Ош областынын өкүлчүлүктөрү болуп отурчу, ошол жерде чоң чогулуш эле. Андан ошол жерде мен айттым, мисалы биз баары менен кызматташабыз. Баары менен эч кандай мисалы сын пикир айтабыз, бирок алар аны сын пикирди мындай жакшы эле кабыл алышат да. Мисалы ооба, оңдойлу, көмөгүңөрдү көрсөткүлө, могул жагына жетишпейт, бизге жардам бергиле, муну бирге кылайлы деп. Алар биздин салымыбызды, региондордо салым, өкмөт уюмдардын салымын түшүнүп турат, кызматташып турат. Мен ойлойм, көйгөйдүн баары ушул 7 этаждуу үйдүн буларга жетпейби дейм да. Айтышпайбы? Чындап эле бул жерде такыр башкача саясат болуп атпайбы? Анан бул менин оюмча максат негизи ушул репрессивный бир механизм иштеп чыгуу. Эми Россияда деле мына айтып атасыздар, алар социалдык долбоорлорго акча бөлүп берет деп. Бизде деле мисалы госсоцзаказ мүмкүнчүлүгү бар. Бирок госсоцзаказ алган өкмөт уюмдар мындай көп учурда алар тили кысык болуп сынга албайт да. Өздөрү кызматташып аткан министерствону сынга ала албайт. Себеби аркасынан баягы жанакын келип текшеребиз дейт, башка кылабыз дейт. Аны мисалы иштеп аткан адамдардан билбейм, ал жакта бир нерсе чыгып калабы деп коркушабы, бирок механизм бар да. Мисалы биз мындай эгерде Кыргызстандын кандайдыр көйгөйлөрүн чечип атканыбызда биз өзүбүздү партнер катары эсептейбиз. Биз бир инвестиция алып келип атканда биз сурайбыз, макул биз элдин кайрылуу катманын көйгөйүн биз чечип атабыз. Силер мисалы башка акчаны каяка кетирип атасыңар. Кыргызстанга келип аткан акчанын гранттардын 96%-ны мамлекетке келет. Жогорку кеңеш, аппарат президенти, министерстволор, ведомстволор 96%. 4% гана өкмөт уюмдарга берилет. Аны ошол аңдоо, көзөмөлдөө үчүн. Ошолор максаттуу түрдө иштетилип атабы же иштетилбей атабы деп. Жанагы 96%. Ошол деле жакпай атат. Анан мисалы кимге жакмак? Биз жанагы ыңгайсыз уроо берип жаман көрүнүп алабыз. Эмне үчүн ошол 7 этаждуу үйдө жаман көрүшөт? Себеби биз жанагы булар 2010-жылдан кийин креслолор эскирип калыптыр. Кресло алмаштырайын деген алмаштырбай коюп койгонбуз. Биз журканыбызга карата путу сынбайлыбы? Эл кыйналып атса, силер эски креслода отуруп турсаңар болмок. Эмне үчүн биз мисалы ата-эне мектепке балдарыбызды окутуп атканыбызда ремонтко акча чогултабыз. Силер өзүңөр отурган креслолорго ошол биз салык төлөөчүлөр төлөгөн акчадан силер кресло алмаштырасыздар. Анан жанагы киремдерди алмаштырабыз, намызданып атабыз дейт. Намыздансаңар мейли алмаштырдыклар, бизге ошо жөнөкөй жарандар мектепти оңдоп атабызбы? Ушунчалык намыздансаңар, өзүңөрдүн акчаңарга килем алгыла дегенибиз олорго оор келип, ошого окшогон инициативалар, демилгелер. Ошондой биз ыңгайсыз туруп берип алганыбыз үчүн жаман, булар үчүн жаман.
Ошон үчүн мындай механизмдер керек болот, керек болуп атат. Буларга керектүү учурда кандайдыр адамдардын тилин кыска кылып коюш. Ошол эле Россияда көбүнчө жана экологиялык НПОлор чоң терс таасир этти. Себеби жанакы бир практикада аккуларды коргогон бир тынналарды коргогон бир өкмөт уюм болчу Россияда. Алар бир нефтяной компания олигархтарга баягындай жолунан өтүп тоскоол кылып койду, ал разработка, нефть разработка кыла турган жерде. Мэрге, губернаторго баарына жаман көрүнүп алды. Алар ал жактан акча алыш керек да. А булар ошол тынналарды коргойбуз деп жаман көрүнүп алып, алар ошондой иностранный агент деген намга ээ болуп, аларды жапканга аракет кылышты. Жаап коюшту. Жерде мындай болуп атат да, биздин көрүүчүлөргө түшүнүш керек, эгерде кимден акча алса, аны сындабай калат. Анан бизде мамлекеттен кандай көбүнчөсү мамлекеттен акча алат, эми алар унчукпай келсе. Эми мына чет өлкөлүк уюмдар бар. Бизде 22-24 чоң өрүктөштөр деп коет. Ошолордун тобу бар, мамлекет ошолор жанагы акчаларды каржылайт. Ал көбүнчөсүнө жана сиз Акылбек мырза айтып кеткендей, мамлекетке бурулат да, мамлекетке жардам берет. Ар бир министерстволорго, секторлорго бөлүнүп кетет да. Айчага жана айтып кеткендей, ал болсо көбүнчөсү ошо Дүйнөлүк банк болобу, Азиялык өнүктүш банк болобу жана башкалар да, ошолор чоң. Эми ошолор казыр мен ушу саясат түшүнүп берсеңиз, мынау ушу түшүнүп берсеңиз, ушу эми казыр болуп калайын. Бул эмне мындай максат түшүндүрсөкчү, эмне максатты баягы ишке ашырайын деп. Эми жанагы нерсени айткан, Акылбек мырза айткандай, аларды токтотуп коебуз, анан ошол эле чет өлкөдөн акча келе берсин, мамлекеттик органдар иштей берет, анан кичинекей болсо жанагы унчукпаган мамлекеттик эмес уюмдарга беребиз, алар унчукпайт, бизге каршы чыкпайт. Бул анан бизде Кыргызстанда жакшы өнүгүп кетебиз деген ой. Анан мен жана дөмөрчүлөр жана бизде долбоорлор деп коебуз, ошо акчалар бергенде алар тиrik тармакта же алар да ушул менен саясат менен макул болобу? Жок, бир топ эл аралык уюм ушул акыркы жанагы демилгелер боюнча, ошол массалык каражаттар боюнча, жанагы НКОлорго пландалган чектөөлөр боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Биз ошол демилгелердин есептен дагы акыркы учурларда эл аралык рейтингдерде деле аябай төмөндөп кеттик да. Мисалы 75 ордон сөз эркиндиги үчүн 122 түштүк. Негизги мен жеке пикиримде бул Кыргызстанга кандайдыр бир башка жактан тамгыланган да. Себеби дегенде жанагы жүйөлөрдү айтканда аябай мындай логикага төп келбейт да. Эчтеке төп келбейт. Чет өлкөлүк агент. Анда чет өлкөлүк агент боло турган болсо, анда мисалы Кыргызстан жанагы биз айтпадыбы, 96% мамлекеттик органдар алат. Мисалы мамлекет бизде эң көп донор акча алган, каражат алган институт да. Мисалы 10 миллиард долларга жакын алып. 10 миллиард доллардын басымдуу бөлүгү жол менен энергетикага. Мен экөө тең ала алган. Биз негизи карыз алып жашайбыз. Карыз алабыз, жардам алабыз. Биз жара калса Бишкекте өчтү дагы сырттан жардам берип, чечкенге аракет кылабыз. Жанагы балдардын тамак ашын дагы сырттан эл аралык уюмдар акча берип жасайт. Биз жара калса жанагы Актан Акылай деген керемет көч деген мультфильмибизди дагы эл аралык уюмдардын жардамы менен бир мультфильмибиз бар, аны дагы ошол менен тартканбыз. Биз жара калса туалетибизди дагы эл аралык мындай көмөгү менен тиги салган өлкөбүз. Анан дагы ачылышта ошо туалеттин ачылышына мамлекеттик чиновниктер барчу, анан кийин ушкандан кийин барбай калышты. Бирок факт биз бул туалетти ошондо салабыз. Эми ошондой өлкө болгондон кийин тескерисинче көзөмөл элебизби? Жок, чектебей, тескерисинче ошол жанагы эл аралык фонддордон мүмкүн болушунча көбүрөөк
каражат тартып келип элдин пайдасына колдонгондун ордуна биз аларды баягы элге калкка мындай окуучу көрсөткүбүз бар да. Ошон үчүн мен бул эмгичилер деле мунун кесепетинен деле мындай түшүнбөй атат да. Бул кандай кесепети болуп кетиши мүмкүн? Себеби алар күнүмдүк калктын жашоосу менен жашабайт да. Транспорт минбейт. Транспорт минбейт. Аймактарда коомдук транспорт минбейт мисалы. Коомдук транспорт минбейт. Жакырчылык мисалы. Жакырчылыктын кесепетин андай беришпейт мисалы. Мына мен ишкерлерди көрдүм. Кагаз көтөрүп алып, каяка акча эмес, маалымат каяктан алып келишет. Бирдеме ачам өзүнүн үйлөсүн багамдап атат. Бирок буларды мисалы маалымат, элементардуу маалымат ала турган дарек жок да. Сен ишиңди моңдап, мисалы Кошун Казакстанга карагылачы. Ар бир областын өзүнүн сайты бар. Кандай гана программалар, жаш ишкерлерди колдоо боюнча, айым ишкерлерди колдоо боюнча кандай сонун программалар бар? Ушул программалардын кошумча каражаттарын алып көрсөтүлөт. Аябай сонун да. Бизде тилекке каршы эч бир мындай акча эмес, маалымат дагы жок да. Маалымат дагы жок. Бизде жакырчылык ушунчалык баягы эмеге тамырлап кеткен. Эмнеге мигранттар көп? Ошонун айынан көп да. Ошолорду деген өзү чечилбейт да бул маселечи. Өзү чечилбейт. Муну бирөө чечиш керек. Чечиш үчүн аракет кылыш керек. Ал аракетти өкмөт көрсөтпөйт, бирок анда сен көрсөтөйүн дегендер дагы монтип чектеп сен чет өлкөлүк агент деп. Анда чет өлкөлүк агент бул эмесин каалабасаң, анда сен жардам бер. Сен көрсөт ошону. Жок, андагы мен оюмда мына бизде эме деген проблема бар. Негизи эле чечим чыгаруу процессинде бир проблема бар да. Чечим чыгаруу саясат деген эмне? Саясат деген бул чечим чыгаруу процесси да. Чечим чыгаруу процессине биздин өкмөт калкты аралаштыргысы келбейт. Чечим чыгаруу процессине өзүнө монополия алгысы келет да. Мен гана алектенем саясатта. Сен аралашпа. Жанагы нерселер, сен айткан нерселер жол, жанагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, бир нерсени демилгелөө, талап кылуу, мунун баары саясат. Чечим чыгаруу процессине таасир этүү маселеси да. Мисалы биздин өлкө болсо эмне болуп калган? Биздин өлкө тилекке каршы бир нерсени айтылганда гана чечилип, резонанстуу болгондо гана чечилип калган да. Тилекке каршы. Мына бир жагынан ушу чет өлкөдөн келген жардам. Ошо айтсаңыз, Акылбек мырза, ошо келбейби же кандайдыр коркунуч барбы? Ал келбей калат, ошо жанагы объемду атпайт, ада келип аткан. Мисалы көп казыр дагы чет өлкөлөр каржыга, биздин экономикабызга өнүктүрүүгө ошондой каржылар же ошолор ашайып калабы, же андай коркунуч жокпу, же дагы көбүйтө мыйзам алса. Ошону талкуулап берсеңиз. Эми биринчиден жанакы сиздин сурооңузга кошумча кылып кетейин. Сиз жана айтканыңызбы, каржылоо алган жактан аны сындабайт депчи. Ал мамлекеттик органдарга тиешелүү болушу мүмкүн, себеби мамлекеттик органда репрессивный система бар. Бул мыйзам кирсе, андан бетер мисалы ал мамлекеттик органды сынга ала албайт. Бирок эл аралык уюмдарды, мисалы ошол акча бөлгөн, каражат бөлгөн уюмдарды өкмөт эгерде алар туура эмес кылса сындайт. Мисалы силердин саясатыңар ал жакта мисалы көп ачык кайкындуулук менен иштейт, бирок ал жакта деле адамдар иштейт, ал жакта деле Кыргызстан жарандары иштеп калышы мүмкүн. Кандайдыр сын боло турган болсо айтабыз аны. Бир туура эмес нерсе боло турган болсо аны айтпай койбойбуз, айтабыз, коркпойбуз. Жок, булар мага акча бербей коет деген коркунуч жок. Сын пикир айтылат. Мамлекеттик органдан бизден мисалы ошол госсоцзаказ менен ошол Россияда мисалы ошол Россиянын бюджетинен алган уюмдар, алардын тили кысык болот да, себеби сындалбайт. Ошол эле кызматташып аткан министерствонун сындалбайт. Эми жанакы жардам менен инвестицияны экөөнүн айырмасын айтып коелу. Жардам балким келет. Балким араб мамлекеттер берет жардамын, балким башка мамлекеттер берет жардамын. Бирок инвестиция келбейт. Инвестиция андан сиздер мына мигранттардын көйгөйүн айтып атпайсызбы? Миграция өзү глобалдык процесс, бирок Кыргызстанда
жетинен 7 миллиондон 1 миллиону 1 миллиондон ашык элибиз жумушка жараган элибиз сыртта жүрүшөт. Себеби бизде жанакы жалпак тил менен завод фабрика деп атпайбы, завод фабрика кылынып ачылбайт деп. Ачылбайт. Бизде сот системасы көз карандысыз болмоюнча бизге инвесторлор келбейт. Эгерде бизде көз карандысыз массалык маалыматтар, каражаттар болбосо бизге инвесторлор келбейт. Эгерде бизде бейөкмөт уюмдар ушундай жарандык коом көз карандысыз активдүү болбосо бизге инвестиция келбейт. Жардам ал мындай. Эмнеге? Ал себеби ишеним да. Мисалы, кайсыл сиз мисалы бир ишенбеген адамга карызга акча бересизби? Бербейсиз. Же бир мисалы сиздин тууганыңыз айылда мага 10 кой алып бер, мен ошо 10 коюмду бир жылда 5 кылып көбөйтүп берем деп. Сиз ал кишиге ишенбей турган болсоңуз ошол бар 10 коюңузду ошол койго адамга алып бересизби? Алып бербейсиз. Ошондой эле мисалы биздин мамлекетке ишеним барбы ошол инвестордор? Ал болсо жана адам укук же жарандык мейкин Алар демократиялык багыттар менен багыттар менен ооба, аны алар салыштырат да. Эгерде ошол адам укугу бул жерде сакталса, эгерде бул жерде мүлк укугу сакталса, сот көз карандысыз болсо, көз карандысыз массалык маалыматтар көп болсо, аларды эч ким чектебесе, анда ишеним болот. жана оюндар мамлекеттик уюмдар сөз эркиндиги эгерде алар болбосо келбейт бизге эч качан. Завод фабрика салынбайт, анан мигранттарыбыз кайтпайт бул жака. жана Руслан айткан чечим чыгарбай аралаштырбаса, анан мына сиз жакшы айтып кеттиңиз, жарандык коомдор Бул жерде Алмаз мырза чечим кабыл алуу мындай болуп атат да. Азыр дүйнөлүк практика ошол кайсыл жерден кайсыл мамлекеттин саясаты менен бизге ошол мыйзам келип атат. Билип атабыз ошол кээ бир ошол мыйзам ал жактан келип аткан мыйзамдарда биздин баягы проектти чыгарганда кээ бир булар баягы Кыргыз Российский Федерациянын ордуна Кыргыз Республика кылып коюп атпайбы? Кээ бир учурларда субъект федерация деген сөздөр калып калып атат. Бизде федерация жок да, субъект федерация деген мыйзам бар. Алар баягы плагиат кылып эле ал жактын мыйзамын алып атат. Бирок ошол мамлекет Россия мисалы бир адамдын бийлиги ал жерде Госдума кандай чечимге ээ экенин көрдүк. Бир адамдын чечими менен башка өлкөгө кол салып алып, бир адамдын чечими менен ал ошол көйгөйдөн кандай чыгыш жолун билбей атат. Анын мисалы ошол бир адамдын бийлиги ошондой болот. Кеңеш кескен бармак оорубайт деп ошол Госдума Россияда көз карандысыз болсо, эгерде Россияда көз карандысыз массалык маалымат каражаттар болсо, эгерде Россияда көз карандысыз бейөкмөт уюмдар болсо, башка жол менен ошол Украина менен өзүнүн көйгөйүн башка жол менен чечмек, согуш жол менен эмес. Бир адамдын оюна калтырып койгон нерсе ошондой болот. Бир адамдын бийлиги ошондой болот. Акырмай мырза, эми биз сиздин сөзүңүздү түшүндүк. Биз ошол жака менин жылпактап өрттөш орусча биздин илгерки колонияда көрүп калган жан ошо катартат дегендей, анан сиз айткандай мыйзамдар да ошо окшошуп кетет экен. Мен студенттер да плагиат кылып дипломдор жазганда да ошондой кезиш бар. Мен өзүмдүн тажрыйбамда да бар. Руслан жана чечим чыгаруу боюнчачы биз билебиз, ошо жарандарга түшүндүрүп койсоңуз, ушул бир жагы жана чечимге жана эл менен иштеп аткан ошол себепчилер, көйгөйлөрүн билгендер, анан жана чечимдерди талкуулап жакшы бир чыгарса, анда жакшы. Эгер жана сиз айткандай чектеп койсо, ошо чечимдердин баары натыйжасыз болот. Анан ишке акча келип бөлүнүп эметкенде жана натыйжасына жетпейт. Болуп атат саясат. Анан бизде ошол аябай коркунуч болуп атат да, ошо жарандык мейкиндигин чечимге аралаштырбай түрк боюнча. Анан жана адам укугунун айтып сөз эркиндигин дагы унутуп атабыз. Анткени эгерде ушундай передачалар келип ушундай сынды айтып атса, эртең баарыбызды жанагы Жаза кодекси менен да 5 жылга 10 жылга кетет экен. Эми аралык алса деле
кандайдыр биз билбейбиз. Жана саясат деген терминди билип атабыз да көбүлөрдү. Эми ушул эл өнүк кантип эле ушул биздин атын эрлер ошону билишпейт. Анткени мен чын эле билген ошо чөйрөдө иштеп аткандар ошолор өздөрүнө ылайыктуу жанагы өз пикирин айттырбай оозун жаап койсо, Кыргызстанга кайрадан келет. Ошо кандай өнүгөт деген суроо. Мен эгер ошондой болуп калса, мүмкүн авторлору мыйзам долбоордун мындай жакшы эме менен жазат да, жанагындай чымчыларды издеп таап, эмне болот? Ушул калай болуп калса. Эми бул бир тепкичтин бир эмелери да, баскычтар. Эмки эмне болот, жанагы орусчадагыдай болот, нежелательная организация. Андан кийинки баскыч эмне болот? Бийликтин организациялоо үчүн жазага тартылат. Эми азыр Россияда болуп атпайбы? Ошон үчүн биз үчүн бирок аябай мындай да, бизде бул кандай деп айтсак, бизде жанагыдай газ, нефть ресурс жок да. Бизде чын эле баягы эмне үчүн бул башында биз демократиялык аралыкча аталдык, себеби дегенде калктын өзүнүн мүнөзү дагы тарыхый ошол убактагы учурдагы калк өзүнүн мындайча айтканда өз алдынча урат кылабыз. Биз бул багыт менен кетебиз деп мындай жалпы бир чечим чыгарды, идея болуп чыгарды. Андан кийин эмне болду? Элита келди, элита келип Акаев алмашты, Бакиев алмашты, андан кийин далай келди. Биз эле рус акымы эле ортодо мындай болуп окшойт. Биз эми муну мындай сөз эркиндигин чектөө, демократиялык институттарды жок кылуу, биз мына жаңы картаны башынан бери биз алып урушуп жатпайбызбы? Медиа сотко берип аларды жаап, эмелерди куугунтуктап, оппоненттерди, оппозицияны камап, эмне жакшылык болду? Ошол менен жасаганда биз билебиз эмне болуп кеткөнүн да, эмне болуп кеткөнүн баары. Бирок биз баягы тарыхтан сабак албаган үчүн муну кайталанып атат да. Эң чоң проблема бул эмнеге мындай кайталанып атат? Себеби биз саясий түзүлүшүбүздү оңдой албадык. Бир кишинин башкаруусу, келген эле киши мен башкарам деп болду. Мен башкарам, менин айткандай болот дегенге өтүп алды. Андан кийин ошонун кесепетин баарыбыз азабын тартып кете алды. Мени колдоп койгула, деп элечи. Эми бул эмнеге жол ачат? Эгер сен ушундай чакан өлкөдө, нефть, газ ресурс болбогон өлкөдө автократияга аракет кылсаң, бийликти бир колго топтоп, бийликтин тең салмактуулугун жок кылып, сөз эркиндигин чектеп, массалык маалымат каражаттарды оозун басып, жанагыдай жарандык активисттерди, оппозицияны куугунтуктап, камачысын камап, чет өлкөгө жиберип коркута баштасаң, бул чыңалуу болот да, өлкөнүн ичинде чыңалуу болот. Бул кайра эле мурунку биздин тарыхта болгондой бийлик менен элдин ортосуна, коомдун ортосуна ажырым пайда болот. Демек, эгер ушундай болуп калса, баягы эл Чолпон Жакупов айым айткандай радикализация болуп кетет. Эмелерге айланып, анан ушундай кетти. Жана сиз туура айтып атасыз, ажырап кетет. Анан бул мисалы бир жагы бул мен түшүнүп атам, сиздин сөзүңүз боюнча биз автодемократия эмес, автократиялык режимдерди ошо багыттаган мыйзам болуп кала атат деп жыйынтыктап болобу? Мунун баары баягы өлкөнү демократиялык мамлекеттик институттар менен эмес, күч органдар менен башкаруу аракетинин натыйжасы. Баардык нерсени көзөмөлдөп, баардык нерсени тартиптеп, мындайча айтканда баягы Түркмөнстандан экинчи бир Түркмөнстан кылуу аракети. Ушунун натыйжасы эми мына тууда көргөдүк, азыр мына кызык бир абал болуп калды. Жогорку кеңеш бир тууну бекитти, калк болсо менин туумду алмай, мен өзүмдүн туумду бар. Эми эки туулуу өлкө болуп калдык азыр. Эки ажырап калды. Жалгыз чемпиондор дагы чыгып алып, мен эски туу менен чыгам деп атам. Эми бул эмне деген жакшылык? Бир өлкөдө эки туу бар азыр.
Эми мына биздин убактыбыз жыйынтык көп сөздөр деле айтмакчы болуп тилекке каршы аягына чыгып баратат. Жана эметип аткан эми акыркы кичине кыска ушул сиздин чакырууңар болобу ушу депутаттарга кайрылып ошо элге же туурабы же туура эмеспи ошо бир акыркы өзүңөрдүн каалооңорду айтып берсеңиз, сизден баштайлы макулдашыңыздар. Байыркы Римде Марк Аврелий деген хан элге келгенде ушунчалык барчылык, токчулук болуп калган экен, аны эл ушул Марк Аврелийди Кудай сезип калган экен да. Анан Марк Аврелий чыкканда жана Кудайдай эле сыйынат экен да агачы. Аны мисалы аристократтар түшүнүп, бул өзүн Кудай сезип калган адам канчалык элге жамандык алып келишин билип туруп, алдына бир адам кошуп коет экен да, бир адам алдында басып, сен Кудай эмессиң, сен Кудайдын бир пендесиң деп кулагына куюп турат экен да. Бүгүнкү учурда ошол көз карандысыз массалык маалымат каражаттары, кандайдыр оппозициялык бизге жагабы жакпайбы оппозициянын бир өкүлдөрү, алар бийликке келсе, ал башкача, бирок оппозиция сөзсүз болуш керек. Анан ошол көз карандысыз бейөкмөт уюмдар бүгүн ошол жанакы падишанын алдында келип жүрүп, кулагына сен Кудай эмессиң, сен Кудайдын пендесиң деп айта турган адам керек. Бүгүнкү учурда мисалы бизде кыргыздын өзүнүн философиясы бар, ага жараша. Жанакы Шералым Чокой бүгүн ошол эле көз карандысыз массалык маалымат каражаттар, мамлекеттик эмес уюмдар, алар сөзсүз болуш керек, ансыз болбойт. Өнүкпөйбүз, кербеңибиз жүрбөйт. Себеби Нобелевский лауреат Россиядан барып ошол бир сөз айткан экен. Бийлик дайым айтат, кербең ит жүрө берет, кербең жүрө берет деп. Бунун маанисин түшүнбөйт. Маанисі башка. Илгерде баягы военизированный охрананы, бүгүнкү военизированный охрана барбы? Ошондой сыяктуу илгерки кербенчилер жалдап алып, алар иттеринен жүрөт экен да. Иттеринен жүргөндө жанакы каракчылар алыстан эле угуп, булардын охранасы бар экен деп кол салбайт экен. Ошон үчүн кербен бир кербен базардан экинчи кербен базарга коргоочуларга кор болбой жетет экен. Ошол сөздөн ит жүрө берет, кербен жүрө берет деп бүгүнкү учурда ошол массалык көз карандысыз массалык маалымат каражаттар ошол үрө турган иттер бүгүн керек. Аларсыз кербен жүрбөйт. Аларды шектете турган болсо, кербенибизди жолдун ортосунда эле каракчылар нары бери жок кылып, мамлекетибизден кур калып калабыз. Демек бизде ошо мамлекеттик эмес уюмдар өзгөчө жана укук коргоочулар, адам коргоочулар, ошолор кандай коңгуроо бербей калат да. Руслан Ахметбек мырза, сиздин мен мындай сунуш айтат элем да, биз жакшы бир анализ калдасак. 91-ден эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз элине, Кыргызстанга коркунуч каяктан келди? Калдасак да, казынага кийин кол салды. Эл диндин азабын тартты. Жалаң эле качып кеткен президенттер жөндөн жүрүп туруп эле качып кеткен жок. Канчалаган бир сом президент качып жүрөт, элге чыга албай жүрөт, камалда чыгышты. Мындайча айтканда, жалпы ол диндин азабын тартты да. Ошол коркунучка жараша биз баягы мыйзамдарды, демилгелерди баягы кабыл алсак да, коркунуччу каяктан келет? Биздин эң чоң коркунучтарыбыз эме жакынчылык, түркөйлүк, караңгылык, кылмышкерлик, сабаксыздык, булардын баарына эмне себеп болот? Ким алып келип атат ушул абалга? Ошон үчүн баягы ошону талдап, анализдеп, ошондон мындай тыйнак чыгарсак, ошону мен сунуш айтып элем да. Ал эми калыптанып калган, тескерисинче элге пайда алып келип аткан институттар, ошол эле массалык маалымат каражаттары, ошол эле бейөкмөт уюмдар, тескерисинче булардын артыкчылыгын колдонуш керек. Мамлекеттин алып сырттан алып келген. Тигилер жана качкан президенттер, элиталар сыртка чыгарып кетип атса,
Булар сырттан алып келип элди багып атат. Ушул ишкерлер мисалы. Демек ишкерлерге эркиндик бериш керек. Демилерди биз мына шайлоонун азабы. Неге биз бүткүл жанагы шайлоону туу талкуулагандай талкуулабайбыз? МКОнун 10 жылдан бери кайра ысты алып келип кайра көтөрүп атышат. Биги жанагы эме шайлоону эмне болуш керек? Оңдогонго аракет кылбайбыз мисалы шайлоо ичип. Эгер шайлоо ичип эмне гана шайланбай жатат. Мисалы ушул нерселерге биз баягы маанибиздеги коркунуч биздин элге каяктан келип атат? Чыны коркунуч. Анан бирдеме десе эле баягы эме дегенге дагы өтүп алдык да. Мамлекет болсун, мамлекет өтсүн деген. Биз бүгүн мындайча айтканда жогорку кеңештеги макамды ар бир креслону 1000 сом, 2000 сомго сатып ийгенбиз мындай жалпы. Ошол эле убакта базар мамлекетке өтсүн деп атабыз. Парадокс да? Аябай кызыктуу нерсе. Ушундай нерселерге биз мындай чечимдерди мындай талдап, анализдеп, мындай жанагыдай өлчөп чыгарсак да. Ошого жарандык болуш керек. Ошого жарандык болуш керек, ошого массалык маалымат каражаттары керек. Мамлекеттен бир тыйын албай сөз эркиндиги кандай сонун проблемаларды чечип атат элдин проблема. Биз бүгүн жалгыз Таштамда резонанс тобусун жыйналбай калды. Рахмат, ошо менен биз аяктап бүгүн биздин темада жарандык мейкиндик эркиндиги боюнча кеңири маалымат бердик деп ойлойбуз. Биздин коноктор Акылбек Ташпулатов, Ош шаарынын жаңы активист, серепчи, Ахматбек мырза, жаңы активист, жакшы серепчи, келип ушу дегеле мамлекеттик эмес уюм, дегеле ошо мыйзам жөнүндө эмес, биз кеңири келечектеги Кыргыздын тагдыры дегендей коркунучтарды талкуулап элге бөлүшүп бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздер менен мен коштошом. Кийинки көрүшкөнгө чейин мен Алмат Тажыбаев, саясат алгычы. Жакшы калыңыздар.